Президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетти. Эми өлкөнү ким башкарат? Ош шаарында Сооронбай Жээнбековдун иштеп туруусун талап кылган жарандар маалымат жыйынга чогулду. Бирок алардын талабы аткарылбай калды. Өлкөдө нааразычылык акциялар токтой элек. Эми алар парламенттен тарап кетүүсүн талап кылышууда. Кыргызстанга 10 миллион сом өлчөмүндө алтын алып бара жаткан жаран кармалды. Туркияда ичимдикке ууланган 49 жаран мүрт кетти. Ал эми ооруканада 50дөн ашуун жаран дарыланууда. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен алдыда тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал ошондой эле өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет жетекчиси өлкөнүн тынчтыгын, элдин бүтүндүгү, коомдун ынтымагы кызмат ордунан бийик экенин айтып, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат экенин белгиледи. Мындан улам Садыр Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырган. Буга чейин Жээнбеков премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугуп, отставка маселесин талкуулап жатканы айтылган болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу төмөндөгүчө. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кечээ жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып, кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы деле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүлүп кетет. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери, күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы бардык кызматтуу ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Эскерте кетсек, 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жарандар митинг өткөрүп, Ак үй менен УКМКнын имаратын басып алышкан. Мындан улам өлкөдө башаламандыктар орун алып, 9 октябрда Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң кызматтан кетүүгө даяр экенин жар салган. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 15 октябрында президент болуп шайланып, 24 ноябрдан тарта кызматка киришкен. Анда ал шайлоочулардын 54%дан ашуун добушуна ээ болгон эле. Өлкө башчы отставкага кеткени менен өлкөнү ким башкарат деген суроо жаралды. Баш мыйзамга ылайык, эгер Кыргызстандын президенти мөөнөтүнөн мурда отставкага кетип калса, жаңы мамлекет башчы шайланганга чейин анын милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарып турат. Мындай жобо Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылган. Баш мыйзам боюнча жогорку кеңештин спикеринин президенттин милдетин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда мамлекет башчынын укуктары премьер-министрге өтөт. Ошону менен катар президенттин милдетин аткарып жаткан кызматкер жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону мөөнөтүнөн мурда дайындоого, өкмөттү отставкага кетирүүгө, президенттик шайлоого талапкер катары катышууга акысы жок. Айта кетсек, учурда жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев бул орунга 2 күн мурда парламент тарабынан шайланган. Ал эми өкмөт башчылыкка Садыр Жапаров 14 октябрда расмий түрдө киришкен. Эртең саат 10-до Ала-Тоо мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин отуруму өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакировдун айтымында депутаттар президенттин отставкасынан кийинки кырдаалды талкуулашат.
Бул арада өлкө башчы азыркы убакта отставкага кетүүсү болбой тургандыгын Ош шаарынын жарандары айтып чыгышты. Элдин массалык түрдө чогулуусунан эч кандай жыйынтык болбосун айтып, мындай маселелерди маданияттуу түрдө чечүүгө чакырышат. Мындан сырткары өлкөдөгү жаштарга да кайрылуу жасашкан. Бийликке жаштар келсин дегени менен улуу муундагылар жол көрсөтүүчү керектигин белгилешет. Бүгүн элди ынтымакка чакырып, президент Сооронбай Жээнбековду колдоп, Ош шаарынын тургундары маалымат жыйынга чогулушту. 5 октябрдан тарта болуп жаткан митинг жакшылыкка алып келбестигине жана микрофон талашып, маданиятсыз сөздөрдү сүйлөп, ызы чуу жаратуу менен маселе чечилбестигине да токтолушкан. Мындан сырткары өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтү аяктаганга чейин иштөөсү керектигин белгилешет. Ошол 10 миң чыгып микрофон талашып атып сүйлөгөндөр жооп береби? Микрофонду мен ыйык микрофон деп түшүнөм. Ошон үчүн микрофонду сүйлөгөндө ойлонуп туруп сүйлөш керек. Ыйык микрофонду талашып, жулкулдашып алып эле ар кандай нерсени айта берген бул эң маданиятсыздык. Мына ковид 19 болуп атат. 7 айдан бери айлык акыны эптеп түзүп берип атат. Болгон болумча шартка жараша баарын дарылап атат. Мен президентти кетирем деген кишилерге тикеден тиге каршымын. Президенттин да 3 жылдык мөөнөтү бар. Биз качанга чейин бардыгында кубалап, мыйзамды түзүп тепселей беребиз. Маалымат жыйын бергендер мамлекетибиздин жаштарына да кайрылуу жасашты. Бул өткөн митинг учурунда жаштардын айткан кептери одоно копул айтылганына токтолушту. Жаштар бийликке келсин дегени менен улуу муундагылар жол көрсөтүүсү зарыл. Өлкөнүн келечеги жаштардын колунда, бирок ошол келечекти убагында улуу муундагылар шарт түзүп, жол көрсөтүп жаткандыгын унутпоо керектигин айтышат. Айланан жаштар, ооба келечек силердики. Эч ким бардык нерсени бир жерине салып алып кеткен эмес. Бул дүйнөдө бардыгыбыз күнүмдүкпүз. Биз дагы жаш болгонбуз. Биз дагы ошо карылар ушундай жакшынакай силерге чет мамлекеттерге барып окууга, силерди бизнес деген эмне экенин үйрөтүүгө, силерди ушундай маданияттуулукка, башка мамлекеттердин маданиятын алып, биздин кыргыз элине жайылтууга шарт түзүп берген адамдар. Бирок тарыхта катачылык болот. Ар бир адамда дагы катачылык болот. Бийликке каршы чыгып уюштурулган митингде 10 миңден ашуун калк өлкө башчынын отставкага кетүүсүн талап кылып чыгышкан. Буга шайлоонун мыйзамсыз өткөнү да түрткү болгон. Бирок чет мамлекеттегилер учурдагы президентти гана легитимдүү өлкө башчы катары таанышарын чогулгандар айтып өтүштү. Дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөр, бул СНГ өлкөлөрү, ОДБК, ШОС бардык дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн бардыгы тең легитимдүү бир гана президентти Сооронбай Шапишевичти таанып атат. Бизде бир 10 миң адам аны көргүсү келбей, уккусу келбей атат. Бул жерде каякта калат биздин маданияттуулугубуз, мыйзамыбыз кайда калып атат? Ошон үчүн мен баарын айтып атам. Бардыгыңыздар конституцияга, укуктук талаага келелик деп ошон үчүн чакырып атам мен. 5 октябрдан тарты уланып келаткан нааразычылыктан улам бүгүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенин билдирди. Учурда калктын агрессиясы токтой элегин айтып, эки тараптуу кагылышууну болтурбоо максатында жана тарыхта кан төгүп кеткен президент катары калгысы келбегенин билдирген. Эскерте кетсек, 3 жыл мурун дал ушул 15 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын президенти болуп Сооронбай Жээнбеков шайланган болчу. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршамбаев, Нурньюс. Мунун бардыгы ыйманда дагы зулум дейт. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетти, бирок чогулган эл дагы деле тараган жок. Алардын кийинки талабы спикердин кызматтан четтетилүүсү болууда. Калың элдин аракеттерине айрымдар социалдык тармактарда Садыр Жапаровдун тийиштиги бар десе, ага каршы пикирлер да жок эмес. Өлкө башчынын кызматынын тапшырганын айрымдар туура кадам катары бааласа, кээ бирөөлөр стабилдүүлүк үчүн кетпөөсү керек деген пикирди карманышууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович ант берет. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип жатканын айтып кайрылуу жасады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирген. Мамлекет жетекчиси өлкөнүн тынчтыгы, элдин бүтүндүгү, коомдун ынтымагы, кызмат ордунан бийик экенин айтып, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат экенин белгиледи. Мындан улам Жапаровду жана башка саясатчыларды өз талапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырган. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен,
өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз талапкерин тынч жол менен таратууга чакырам. Буга чейин Жээнбеков премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугуп, отставка маселесин талкуулап жатканын айткан болчу. Болуп жаткан башаламандыкты айрым саясий күчтөр, парламент өкүлдөрү, жаңы өкмөт башчынын иш-аракети катары баалайт. Ал эми Жапаров өкмөт үйүнүн алдына чыгып элди тарабага чакырган. Бирок ага карабай бүгүнкү митингчилер спикердин да кошо кетүүсүн талап кылышууда. Бул жакта жалаң арыстандар, бүркүттөр. Ал эми жарандык активисттер президенттин бул чечимин эң туура деп баа беришүүдө. Алардын айтымында бул чечим чоң башаламандыктын алдын алган. Эгерде бул Сооронбай Шарипович өз каалоосу менен отставкага кетип кол койбогондо, мындан дагы кыргыз элин күчтөнүп, кан төгүлүп кетиши мүмкүн эле. Себеп дегенде, азыр кыргыз эли бардыгы Сооронбай Шариповичтен отставкага кетишини каалап жатышат. Эгерде эл наразы болгон адам бийликке келген болсо, элдин ырысы да төгөнөт, жакшы иштерди алып кете албайт, эл качан ыраазы болмоюнча. Ошондуктан колуңуздан келсе Канат Исаевди дагы ала кетиңиз, Сооронбай Шарипович. Сиз отставкага өз каалооңуз менен кол коюп кеткениңизге чоң рахмат, биз ыраазыбыз. Ушундай кылганыңыз кыргыз эли үчүн эң бир туура болду. Ошондой эле жаңы өкмөт башчыга саясат таануучулар азыртан эле эскертүүлөрдү бере баштады. Алар билдиргендей, буга чейинки падышалардын баарын айланасындагы адамдар жаман көрсөтүп келишкен. Азыркы колдогон элде түбүңүзгө жетпеш үчүн ар бир чечимди кылдат кабыл алуусу керектигин эскертишүүдө. Азыркы колдогон элде премьер-министрдин түбүнө жетпеш үчүн ар бир чечимди кылдат кабыл алуусу керектигин эскертишүүдө. Жыйынтык чыгарганга үйрөнгөнүн көрсөттү. Кыргыздар улуу эл. Төш белгиси. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдын 15-октябрында президент болуп шайланып, 24-ноябрдан тарта кызматка киришкен. Анда ал шайлоочулардын 54,76% добушуна ээ болгон. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Кыргызстанда соңку сутка ичинде 388 кишиден коронавирус аныкталып, ал эми 5 киши көз жумду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Көрсөткүч акыркы жумаларда улам өсүп жатат. Вирус илештирип алгандардын арасында 32 медицина кызматкери да бар. Эң көп катталган учур Баткен облусунда, Бишкек шаарында 59, Ош шаарында 55, Чүй облусу 19, Ош облусу 50, Талас облусу 16, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 86, ал эми Баткен облусунда 83. Ушуну менен Кыргызстанда пандемия башталгандан тарта COVID-19 илдети жалпы 50 миңден ашуун адамга жуккан жана бул оору 1000ге жакын адамдын өмүрүн алды. Президент Эммануэль Макрон кечинде жарандарды сыртка чыкпоого милдеттендирди. Чек ара кызматы кече Чалдыбар өткөрүү пунктунан Казакстанга 10 миллион сомдук зер буюмдарды алып кетүүгө аракет кылгандарды кармады. Ал эми Россияда коронавируска каршы экинчи вакцина каттоого алынды. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Президент Эммануэль Макрон саат 21:00-дон 6:00 аралыгында жарандарды сыртка чыкпоого милдеттендирди. Коменданттык саат Париж, Марсель, Лион, Лиль, Сент-Этьен, Руан, Тулуза, Гренобль жана Монпелье шаарларында иштей турганын BBC билдирди. Коменданттык саат 17-октябрдан тарта ишке кирет. Азырынча 4 жумалык мөөнөт менен киргизилди. Мектептерде өзгөчө кырдаал режими киргизилгени менен сабактар кадимкидей жүрөт. Тургундар башка шаарларга күндүз барса болот. Шаршембиде Францияда 23 миңге жакын киши коронавирус жугузуп алганы аныкталган. Новосибирскидеги Вектор аттуу вирусология жана биотехнология борбору коронавируска каршы экинчи орусиялык вакцинаны каттоого алды. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү катышкан жыйында билдирди. Эпивак корона деген аталышка ээ болгон бул вакцинада биринчи вакцинада эле клиникалык сыноонун 3-чү баскычынан өтө электе катталды. Алгач биологиялык курал иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн Вектор институту азыр Роспотребнадзор мекемесине карайт. Мекеменин башчысы Россиянын
Россиянын башкы санитардык дарыгери Анна Попова жаңы вакцинаны колдонуп көргөнүн билдирди. Эпивак корона вакцинасын сыноонун 3-чү баскычына 40 миңге жакын киши катышат деп күтүлүүдө. Россияда COVID-19 каршы алгачкы вакцина августта каттоодон өтүп, Спутник В деген аталышка ээ болгон. Айрым батыш адистери анын клиникалык сыноолордун 3-чү баскычынан өтө электе эле катталганын сынга алышкан. Карабактагы согушта Азербайжан биринчи жолу Армениянын аймагына сокку урганын ачык жарыялады. Буга чейинки кармаштар Тоолу Карабах жана ага караштуу райондордо жүрүп жаткан эле. Бул жаңжалдардын жаңы баскычка өткөнүнөн кабар берет. Ал ортодо Азербайжан президенти Ильхам Алиев аскер күчтөрү дагы 5 айылды ээлешкенин айтып чыкты. Армения тарап ок атышпоо келишиминен кийин каршылашы алдыга жылып жатканын ырастап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги шаршембиде түндөсү Армения аймагына чабуул жасаганын кабарлаган. Тагыраагы Азербайжан шаарларына сокку урууга даярданып жаткан армениялык Эльбурс ракеталык системасы жок кылынды деп айтылат маалыматта. Армения чабуул болгонун ырастап, бирок кайсыл жерде экенин ачык айткан жок. Өз аймагынан ракеталык система менен Азербайжан шаарларына аткылап жатат деген айыптоолорду четке какты. Кечээ эртең менен Армения чек ара тилкесиндеги Сотка айылына аба чабуулу болгонун билдирди. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Шушан Степанян Twitter баракчасына дрондун соккусунан 14 жаштагы өспүрүм оор жаракат алганын жазды. Азербайжандын коргоо министрлиги дароо үн катып, Армения аймагында эч кандай дрондор колдонулган жок деп четке какты. Дрондор Карабахта жана ага караштуу райондордо аскерлер үчүн гана колдонулуп жатканын айтты. Азербайжан Гян шаарына ракеталык сокку Армениянын аймагынан жолдонду деп эсептеп, ага далили бар экенин айтууда. Шаршембиде Армения аскерлеринин жоготууларына дагы 23 жоокердин ысымы киргизилди. Наут болгон аскерлер 564-кө жетти. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Сирия өкмөтү менен Орусия козголоңчулардын Идлибтеги акыркы таянычын кайтаруу операциясын жүргүзгөндө миллиондогон карапайым сириялыктардын тагдыры көз жазымда калганын, алардын өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын билдирди. 15 октябрда жарык көргөн баяндамада укук коргоочулар жай тургундар жашаган райондордо абадан жана жерден туш келде сокку урулганын, муну согуш кылмышына жана адамзатка каршы согушка теңеси болорун белгилешти. Баяндамадагы маалыматка ылайык, былтыркы апрелден быйылкы март айына чейин ооруканаларга, мектептерге, базарларга урулган соккулардан жүздөгөн карапайым киши курман болгон. Орусия 2015-жылы Сириядагы кагылышууга кийлигише баштагандан бери президент Башар Асадтын күчтөрү козголоңчуларга тарттырып жиберген көпчүлүк аймактарды кайтарууга жетишти. Октябрдан бери Туркиянын Измир, Стамбул, Мугла жана Кыркалери аймактарында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги берген маалыматка ылайык, жалпысынан 49 киши каза болуп, ооруканаларда 50дөн ашык бейтап дарыланып жатканын билдирген. Жасалма ичимдиктерди мыйзамсыз жасап саткандарды табуу үчүн Туркиянын ички иштер министрлиги атайын операция уюштуруп, 5 аймактан 58 шектүү жаранды кармаган. Тергөөдөн кийин алардын камакка алынган. Бул операцияларда полиция 16737 литр этил спиртин, 3253 литр спирт жана 2495 бөтөлкө алкоголдук ичимдикти конфискация кылган. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу РБК басылмасы Россиянын каржы министрлигиндеги булактарга таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам кабыл алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта.
Акыркы учурларда WhatsApp тиркемеси аркылуу ар кандай кагылышуулар боло тургандыгын айткан аудио тасмалар социалдык тармактарда кеңири тарай баштаган. Бул көрүнүштөр коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Ош шаардык ички иштер кызматкерлери бул маалыматтарды төгүндөп, бүгүнкү күндө Ош шаарында абал туруктуу экенин айтып, коомчулукту тынчсызданбоого чакырды. Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков азыркы кырдаалдан пайдаланып, элди бөлүп жарууга аракет кылып жаткандар мыйзам чегинде жооп берерин кошумчалады. Ал провокаторды мындай элдин тынчын алган сөздөрдү таркаткан адамды табуу үчүн убакыт талап кылынып жатат. Биз буюрса буну айыгына чыгабыз. Ал эми жалпысынан Ош шаарында кырдаалга айта турган болсок, бүгүнкү күндө Ош шаарында саясий коомдук абал туруктуу. Барлык жарандарыбыз, Ош шаарынын тургундары жана меймандары өздөрүнүн күнүмдүк иш аракеттери менен алек. Мекеме ишканалары, анын ичинен соода түйүндөрү демейдегидей иштеп жатат. Кандайдыр бир тынчсызданууга же кабаттарланууга эч бир негиз жок. Эки улуттун элдери тең ынтымакта, биргеликте ушу шаарыбыздын мамлекетибиздин келечеги үчүн кызмат өтөп жатышат. Ош Электро ачык акционердик коому элди үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында кышка карата катардагы жана капиталдык ремонт иштерин ийгиликтүү өткөрүп жатат. Жалпысынан 2162 трансформатордук подстанциялар, 35 киловольттук 117 километр аба чуалгылары жана 14 көмөкчү чордондор катардагы жана капиталдык ремонттон өттү. Мындан сырткары капиталдык курулуш боюнча 25 дана трансформатордук подстанциялар, 10 жана 6 киловольттук чыңалуудагы 12 километр электр чуалгылары, 3500 акылдуу электр эсептегичтер, 7000ге жакын эсептегичтер көрүнүктүү жерлерге орнотулду. Оңдоп түзөө иштери 5 ноябрда аягына чыгат. Жалпысынан кыш мезгилинде эч кандай чектөөлөрсүз абоненттерди электр энергиясы менен камсыз кыла алат. Керектөөчүлөрдү элди үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу максатында Ош Электро ачык акционердик коому капиталдык ремонттон 14 көмөкчү чордон 35 киловольт чыңалуудагы 14 көмөкчү чордон полный капиталдык ремонттон өттү. Ош Электро ачык акционердик коомунун өзүнүн балансында 76 көмөкчү чордон бар. Ош Баткен областарын кошуп айтып кеткенде акылдуу электр эсептегичтер бул жылы орнотулду. Мындан сырткары 7000ге жакын электр эсептегичтер, керектөөчүлөрдүн электр эсептегичтери көрүнүктүү жерге орнотулду. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Бизди YouTube каналынан жана Facebook баракчабыздан издесеңиз болот. Даректер экранда көрсөтүлүүдө. А мен болсо сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.